بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Жаратқан Аллах Таала хамд саналар, пайғамбарға дүрүт ва саламдардан кейін урматтуу мусулман бир туугандарым баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Аллах табарак ва таала кереметтүү Кур'анда Бакара сүрөсүндө: Я айюхан нас у'буду раббакум аллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун. О инсандар, Раббыңарга ибадат кылгыла. Ал силерди жараткан жана силерден мурдагыларды жараткан Аллах Таалага ибадат кылгыла. Ажап эмес? Кана эми Аллах Тааладан таквадар болуп корсоңор. Урматтуу мусулман бир тууганым, урматтуу имандуулар, ислам динибизде акыйда деген маселе бар. Акыйда ишеним, Аллахнын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө, дозокко, бейишке, жакшылык жамандык Кудайдан деп билүү акыйда. Ибадат, намаз, орозо, зекет, хаж, муамелат, эл менен болгон мамиле, кошуна менен, ата эне менен, өмүр жолдош менен, агайыны менен, коом менен, жаратылыш менен болгон мамиле. Вал ахлак, динибизде жана адамдын адеп ахлакы бар. Кереметтүү Кур'аны Каримдин, урматтуу мусулман бир тууган, 131 аят, 6263 аят боло турган болсо, болгону 131 аят ибадатка тиешелүү, намаз, орозо, зекетке тиешелүү. Мамиле маселеси 500дөн көп аяттар мамилеге тиешелүү. Адеп ахлакка тиешелүү. Кереметтүү Кур'андын 4төн бири мамиле жөнүндө айтат. Тилекке каршы биз Кудайыма шүгүр намазга келгенде Кур'андын 1% аяты болгон намаз, ибадатка жакшы, Кудай эртең орозо келип атат, жакшы көңүл буробуз. Ошол эле кезде Кур'андын 4төн бири чакырган мамиледе жакшы эмеспиз. Адеп ахлакка көңүл бурбай койгонбуз. Эртең чоң бир медресе кирип келе жатат. Ал медресе Рамазан медресеси. Ал медресеге кирүүгө баарыбызга насип кылабы, кылбайбы? Аллах Таала ошол медресеге, ошол семинарга Кудайым жеткизсе, жылына бир жолу бир айлык. Бирок андан жакшы илим алып, экзаменден өтө турган болуп чыга алабызбы? Ал дагы башка маселе. Бир ай Рамазан айы келип бизге таква жөнүндө, таквалыкка үйрөтөт. Таква араб тилинде викая, сактануу деген сөз. Сактануу эмнеден болот? Жамандыктан сактануу, Кудайдын азабынан сактануу, Кудайдын каарынан сактануу, Кудайдын дозогунан сактануу, эки дүйнө бактысыз болуудан сактануу. Аллах табарак: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О Аллахнын барлыгына билгине иман келтирген бенделер, силерге орозо кармоо фарз болду, силерден мурдагы үммөттөргө фарз болгон сыяктуу. Эмне үчүн? Лааллакум таттакун, таквадар болууңар үчүн, таква болушуңар үчүн. Афа гайраллахи таттакун. Аллах Кур'аны Каримде айтат: Афа гайраллахи таттакун. Нахл сүрөсүнүн 52 аят. Эмне силер Аллах Тааладан башкадан да коркосуңарбы дейт. Алладан башкадан да коркосуңарбы? Аллах Маида сүрөсүнүн 88 аятында: Ваттакуллаха аллази антум бихи муъминун. Өзүңөр иман келтирген Алладан коркула, иманыңар чын болсо дейт. Иманыңар имандуу болсоңор, өзүңөр ишенген Алладан коркула. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодогу чоң бир өмүрүңдөгү бактылуу күнүң кайсы күн? Жашооңдогу эң бир өзгөчө бактылуу күнүң кайсы күн? Үйлөнгөн күнүңбү? Университет бүтүп диплом алган күнбү? Жакшынакай үйгө жеткен күнүңбү? Сулуу кызга үйлөнгөнүңдөбү?
же эч ким жетпеген жакшы бир унаага жеткен күнүңбү? Бактылуу күнүң кайсы күн, урматтуу мусулман бир тууганым? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям раайту ражулан ятакаллабу фил жанна. Бейиште жыргап жүргөн, ойноп куунак болуп жүргөн кишини көрдүм дейт. Ал эмне менен кирип десе, адамдарга жолдо ыза берген, шакты кесип алып койгондук үчүн дейт. Бул киши элдин жолудан бир адамдарга жолун тосуп турган шакты кесип салып алып жаткан кезде, бул менин эң бактылуу күнүм экенин деп билген эмес. Кара, урматтуу мусулман бир тууган, жаннатка, бейишке биздин эмне амал менен кирерибизди билбейбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул кишинин жаннатка кирүүсүнө себеп болгон адамдардын жолундагы шакты кесип алып койду дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келтирет. Сойку болгон, аягы суюк болгон аял итти суугарган күнү эң бактылуу күнү билген эмес. Ал кудукка түшүп, чаңкап сууну ичип чыкса, кудуктун айланасында нымдуулукка тилин сүртүп, кыйналып жаткан итти көрөт да, мага жеткен кыйынчылык, чаңкагандык ушул итке да, жаныбарга жетиптир деп кайра түшүп, бут кийимине суу толтуруп чыгып, итти суугарган күнү Аллах Таала айтат, ошонун себебинен Аллах Тааланын күнөөлөрү кесип жаннатка киргиз дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодогу улуу күндөрүбүз кайсы? Сахаба, улуу сахабалардан бирөөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Абу Дуджана Бадр салгылашуусуна катышкан. Ислам тарыхында эң биринчи Бадр Рамазан айында болгон. Мусулмандар жеңишке жеткен. Пайгамбар Бадрга катышкан сахабаларды өзгөчө баалайт эле. Эки адам турса Бадрга катышкан имамдык өтөт эле. Экөөсү каза болсо каза болгон Бадрга катышканы биринчи мүрзөгө коет эле. Төргөт десе Бадрга катышкандарды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Я ахла Бадр, ислам тарыхында Бадр газатына катышкандар, инналлах иттала аля кулубикум, Аллах силердин жүрөгүңөргө карап мындай деди: "И'малу ма шитум кад гафарту лакум." Мындан кийин каалаганыңарды кылгыла, мен кечирдим деп койгон дейт. Мындан кийин эмне кылсаңар кыла бергиле, мен силерди кечирдим деп Бадрга катышкан сахабаларга. Бирок Абу Дуджана ислам тарыхында экинчи жолу болгон газватта пайгамбар айтат, менин кылычымдын акын берип ким алат дейт. Алла нечи кылычыңызды акы эмне десе, кылычын сынганга чейин салгылашат дейт. Башына кызыл жолугун байлап Абу Дуджана алат. Кылычыңдын акын мен алам деп. Пайгамбар алейхисаламды барып коргойт. Абу Дуджана өлүм төшөгүндө жаткан кезде Кудай Таала дейт, ушунча газаттарга катышым, пайгамбардын жанында жүрдүм, бирок мен дейт, Аллах Тааланан үмүт кылган бир сооп ишим бар дейт. Аллах ушуну менен мени кечирет, рахматын алат дейт. Кайсы иши? Бадрга катышкандыгыбы? Пайгамбардын кылычы менен салгылагандыгыбы? Пайгамбарды жок. Мен ар кеч жатканда дейт, "Я Раббым, менин жүрөгүмдө эч бир мусулманга кек сактоо, көрө албастык, кызганыч деген жок деп жүрөгүмдү тазалап жатканмын" дейт. Мен ушул дейт үмүтүм дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, улуу сахабалардамыз Талха разияллаху таала анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Ухудта тоскон кезде ал бактылуу күн экенин билген эмес. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, биздин жашоодогу эң улуу күнүбүз кайсы? Аллах Таала биз ушундай ыйык Рамазанга жеткизип атат. 12 айдын султаны болгон. Таквалардын айы, Курандын айы. Оңго солго карап бир ой жүгүртүң, урматтуу мусулман бир тууган. Өткөн Рамазанда биз менен ооз ачкандар, тарабыда тургандар, кээде бирге сапардаш болгон көптөгөн адамдар бул Рамазанда катарыбызда жок. Ушул жамаатыбыздан көптөгөн жок. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Бул Рамазанга Аллах Таала жеткизген болсо, шүгүр кылалып, бул Рамазанда өзгөчө орозо кармоого ниет кылалы. Адам баласы бул дүйнөгө келип төрөлөт экенбиз, а? Инсан бул жашоодо өзүнөн из калтырыш керек өзүнөн кийин. Илим менен, амал менен, ахлак менен, мүнөз менен, динге кызмат кылуу менен, эл жерге кызмат кылуу менен
Адам өзünün bağlılığı özünün keyin kaltırgan izinde. Köptügen adamlar törölöt, jeyit, içet, kumarını kandırıp ötüp ketet. Tarihte hiç emesi yok. Jaşaytlar, adamlar törölüşet, jaşayt ölet, артында еш нәрсе қалған емес. Sen урматтуу мусулман bir туған, бұл жашоодо коомго, диниңе, элиңе bir нәрсе ашыкча калтырып кетпесең, sen бұл жашоодо ашыкчасың. Эмнеге келдиң? Аллах табарак ва таала Рамазаны "Ва хуа ма'акум айнама кунтум" кайсы жерде болбогула Аллах силер менен, илими менен, кудрети менен. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah sizlerden her bir жасаган işiңерди көрүүчү. Hadid suresi 4. ayet. Bugün biz kamera koyulgan жерден korkobuz. Жетекчи карап турган жерден korkobuz. Удостоверениеси күбөлүгү бар адамдан korkobuz. Бирок урматтуу мусулман бир туган, "Инналлаха кана алейкум ракиба." Инналлаха кана алейкум ракиба. Албетте Аллах силерди бар көзөмөлдөүчү. Кээ бир жерде камера жок. Кээ бир жерде жетекчиң жок. Кээ бир жерде байкең жок, устазың жок, шефиң жок. Бирок Аллах "Инналлаха кана алейкум ракиба." Аллах дайым силерди көзөмөлдөүчү. Көп айтып келдим маселелерде. Hazreti Umar'dın balası Abdullah. Hazreti Umar'dın balası Abdullah, Ahnaf ibn Kays degen sahabalar menen Madina'nın çetinde çölde жүрдü. Түш вакыты келген кезде ысыкта алып барган оокаттарын дасторкон жайып тамак жейин десе, кой кайтарып жүргөн bir кул бала, bir кожоюндун кулу кожоюндун коюн кайтарып жүрөт. Abdullah, Hazreti Umar'dın balası, kel, birge biz менен тамакка отур, биздин дасторконго отур. Sen kul мындай тамактын даамын да көргөн эмессиң дейт. Жана кул карап туруп, Hazreti Abdullah айтат, "Мен бүгүн орозомун" дейт. Ramazan ayı emес, nafil orozа. Ушундай ысык күндө, ушундай чөлдө кой кайтарып жүрүп орозо кармайсыңбы дейт. Мындан да ысыгыраак, кыяматтагы дозок отунан коркуп, ошол күнгө даярданып орозо кармап жатам дейт. Sen мындай тамактын даамын көргөн эмессиң. Nafil ашыкчы орозодо, nafil орозону оозуңду ачсаң болот дейт. Senin tamagыңдын таттуулугуну senin ашпозуң же даярда берген келиниң таттуу кылган жок дейт. Аллах берген ден соолугуң бар үчүн ошо даамдын, тамактын таттуулугун билесиң дейт. Анын иманын сынайын дейт. Кайтарып жүргөн койлоруңдан бирөөсүн бергин дейт, биз сатып алалы. Акчасын сага беребиз дейт. Сойгондон кийин этинен беребиз дейт. Кой кайтарып жүргөн кул бала, кой менеки эмес, кой кожоюндуку дейт. Кожоюнга койду карышкыр жеди деп коесуң дейт. Дегенде жанагы бала, "Айналлах! Айналлах!" Анда Аллах кайда калды? Кожоюнга карышкыр жеди десем, Аллах эмне деймин? Сенин көз карашың Кудай кайда калды? Айналлах деп коюн айдап кетип калат. Abdullah ibn Umar keçinde Madina'ga келет да, кожоюнду издеп табып, кулду сатып алып, бүгүндөн баштап Аллахтын ыраазылыгын кулдуктан боштондукка чыктың. Bir kança koydu satып алып, o koylar seniki balam deydi. Balam senin denеңди, moyunungdu kulduktan kutkargan bir söz kutkardı dedi. Kaysı? Allah'ım ne deyimin? Allah kayda kaldandı degen söz. Allah degen söz seni bugün kulduktan boştonduğa çıkardı. Uşul sözde Kudaydan korkup yaşagın, bul dünyada kulduktan kutkargan Allah denеңди kıyamatta dozoktan kutkarsın deydi. Urmatlı benim mekendeşim bir tuğanım. Senin yaşoğunda ayın Allah, Allah kayda kaldı. Taksavat etken takside жалгыз oturup alıp, birisi başka bir bölümde oturup alıp, bazarda, kolunda, oğuzunda orozun var, biroq tuur emes saytqa kirip algansın. Jarım жылаңач ayaldardын сүрөтүн карап атасың. Kolunda pult менен туш келген kanaldарды коюп атасың. Senin yaşoğunda Allah kayda. Kede telefonunda alıp, sosyeteye kirip, kaymana başka atlar menen kirip alıp, biröge jala jabıp jatasın. Jaman nerseni bölüşüp jatasın. Senin yaşoğunda Allah kayda kaldı. Ayalından yaşınıp, načalinden yaşınıp, sol jaka basıp atasın. Senin yaşoğunda Allah kaydan kaldı.
Kede urmatlı musulman parakorluk kılıp biröydөн para alıp atasın. Jemkorluk kılıp atasın. Jetim jesirdi akın jep atasın. Da korozomун deysin. Senin jaşoğunda Allah kayda kaldı. İnnallaha kana aleykum rakibe. Elbette Allah silerdi dayım közümöldөөчү. Urmatlı musulman bir tuğanım. Kelingizler, Ramazan ayı bir ay bizdi takvaga üyrete turgan ulu ay kirip kele jatat. Zubayr ibn Avvam paygambarın ulu sahabası. Hazreti Asma'nın Ayşe Neviz'in ejesinin baldarıdan. Munday deydi. Men istata minkum en yekune lehu habi'un minel amel salih fel yef'al. Silerden kiminger deydi. Jaşırun Allah Taala menen senin arаңda hiç kim bilbegen kupiya amalı kılalsаңар kılgıla deydi. Misalı algan aylığından arayda ayalыңа da baykеңе başka hiç kimge aytpастан bir jetim jesirge jardam berip jatasın. Hiç kimge aytpай bir ooруду kabar alıp atasın. Eger silerden biröğüңөр seni menen Kudayдын arasında bolgon jaşırun bir soop amal kılalsаңар kılgıla. Albatta silerden ar biriңерде de jaşırun bir kılmış günö işiңер бар deydi. Kede biröөгө көрсөтпөстөн jaşınıp kılgan günö tuura emes iş kılgan sıyактуу ar biriңердин jaşırun amalыңар bolsun deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Bilal ibn Sa'd aytadi. La takun veliyyen lillahi fil alaniye. Jalpı koomdun aldında, cemaatка kelgende aşkere жүргөн кезде Kudayдын dostu bolup körünüp, жалгыз kalgan кезде Kudayдын düşmanı bolbo. Жалгыз kalgan кезде şeytandın askeriden bolup, şeytandın dostu bolup, cemaatка çıkkan кезде Kudayдын dostu bolup körünbөгün deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, takva. Keremetli Kur'an'da en birinci düşkün sıfatlardan biri. Alif lam mim zalikel kitabu la rayba fi huden lil muttaqin. Kur'an takvadar insanlarga hidayet beredi. Kudaydan korkuuçularga vel cennet uiddet lil muttaqin. Beyiş Kudaydan korkan takvadar insanlarga dayarlığa. At takva hiye aslu din. Dindin negizi hem ne dese takva deyse. Din hem ne dese dindin negizi bul neyken? Takva Kudaydan korku. Hurmatlı musulman bir tuğanım, Allah'ın razılığına jete albaysın. Orozoң da kabul bulboyt, namazың da kabul bulboyt, eger takva bolbosa Kudaydan korkposoň. Hurmatlı musulman bir tuğanım, kede 30 gün orozoda dua kılabız, oğuz eşarda dua kılabız, 5 vakt namazda dua kılabız. Kudaydan korkposton takva bolbosa dua kabul bolobу? Kelingizler hurmat, bendeden emes, jaratkan Allah Taala'dan korkun. Takva degen söz, at-takva hiye en tec'ale beyneke ve beyne ma yughdibillah Teala el-vikaya. Takva degen Allah'ın karı kele turgan nerse menen senin arаңda bir toskun bolsun. Takva jaşooңda Allah razı bolgon жерди издеп жүрөсүн, Kudayдын gazabı kelgen жерден kaçasın. Allah razı bolgon жерде sen tabılsaң, Kudayдын karı nalatı jay turgan жерде sen жок bolsun takvasın. Azır maşallah takva olup cemaat menen oturasın, birinci, ikinci, üçüncü safta. Anından çıkkandan keyin barıp tos aytılgan jerde alkaşların janında otursaң, sen takvanın tığısı da jok sende. Bul jerde maşallah takvadar bolup, anan sawına da başka da жүрсөң, kaysı takval? Hurmatlı musulman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yakuna havahu taba'an lima ji'tu bihi. Silerden biröňörde imanı tolluk kamil bolboyt, imanı tolluk bolboyt, imanı bar birok tolluk bolboyt. Kaçan anın kumarı nafsı men alıp kelgen dinge başıyıp ergişmeyinçe deydi. Senin nafsın kumarın paygambar alıp kelgen dinge başıyış gerek. Kebirle aytat, din jakşı deydi. Birak maga uşunusu jakpayt da ayaldardı orup koygan misalı. Din jakşı deydi, birok anısı jakpayt. Bilip koy hurmatlı musulman bir tuğan. Şeytan Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen. İşenet ele. Şeytan emne? Emek adamga sajda kıl degenin jakpayt degen üçün Allah'ın rahmetinden kovuldu. Şeytan da Allah'ın barlığına bilgine ahiret gününe iman keldi. İşengen al. Biroq Kudayдын buyruğuna başıyıp edi al. Tekebirlenip. Emi sen men otton jaralgan bolsоң, ılaydan jaralgan adam balasına nege jügüne tekemmeyin dedi.
Ваттақуллаха мастатаътум. Аллахтан алыңар жеткенче қорққыла. Құдіретіңер жеткенче Құдайдан қорққыла. Урматтуу мусулман бир тууганым, Ибн Аббастан бир хадис. Хадисти угуудан мурда бир пайгамбарга салават айтып, Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад. Ибн Аббас радиаллаху анху قال رسول صلى الله عليه وسلم уridат алейя ал-умам. Ибн Аббас айтады, пайғамбар айтты. Пайғамбар айтады, маған мұрдағы өткен үмметтерді Аллах көрсетті дейді. Фажа'ала набий ва набиян ямурруна мa'хум ар-рахт. Қияматта дейді, бір пайғамбар келатады, екінші пайғамбар онға жеткен адам бар дейді жанында. Бір пайғамбардың жанында онға жеткен адам бар. Біреусі үшеуменен кетіп отады. Уақым жама. Андай эле пайғамбар айтты, кейбір пайғамбарлар өтіп барады дейді, жанында бір де иманға келген адам жоқ. Жалғыз өзі. Кейінчерек дейді, алыстан дейді, қып-қара болған елменен келатып тұр дейді. Пайғамбар салып сүйініп, ушыл менің үмметім ғой дедім дейді. Бейішке баратқан ушыл менің үмметім ғой десем дейді. Жаратқан Аллах табарак ва тааланың Жабраил алейхиссалам айтты, жоқ, бұл сенің үмметің емес. Бұл Муса пайғамбар жана Мусаның үмметі деді дейді. Эми сен батышқа қара, шығышқа қара, оңға солға қара деді дейді. Қарасам, андан да топ болған қып-қара жамаат келатып тұр дейді. Қара деді дейді. Сан жетпеген жамаат келатып тұр дейді. Ушыл сенің үмметің деді дейді. Сенің үмметіңнен 70 мың есепсіз, қысапсыз жаннатқа кіреді деді дейді. Аллахым, 70 мың үмметіңнен есепсіз жаннатқа кіреді деді дейді. Уккаша деген сахаба тұра қалды. Я Расулалла, көңіл бір. Уккаша деген сахаба, о Аллахның елшісі, дуа қылың, ошол 70 мыңның қатарында мен де болып қалайын деді. О Аллахның елшісі, ошоларға мен қосыламын деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, Уккаша сен ошолордонсың деді. Екінші сахаба тұра қалды. О Аллахның елшісі, маған да дуа қылың, мен де ошо 70 мың қатарында болайын деді. Сабақака биха Уккаша. Бұл нәрсеге Уккаша сенен алдың өтіп кетті деді. Айтайын деген мәселе, урматтуу мусулман бір туғаным, саға Құдай Таала берілген мүмкіншіліктен пайдалан. Аллах Таала саға тартуланған мүмкіншіліктен пайдаланып қал. Уккаша бұл жерде бірінші пайдаланып қалды. О Аллахның елшісі, маға дуа қылың, ошо 70 мыңнан болайын деп қалды. Билл Гейтс білесіздер, Microsoft емен хозяйны, миллиардер. Түз эфирде журналистмен отырса, журналист сұрайды, сіз ушинтип миллионер болуға қандай жеттіңіз дейді. Десе Билл Гейтс чөнтөгөдөн қалем менен бір қағазды алады, саға қанша ақша керек жаз дейді. Журналист мен сен ақшаң маға керек емес. Мен сізден қантип байыдыңыз, қанчып миллионер болдыңыз деп сұрап атам дейді. Екінші жол айтады. Қалаған цифраңды, қалаған ақшаңды жаз, жашауыңа қанша ақша керек, емне керек дейді. Десе мен елден болған сұрауды сұрап атам дейді. Сен қандай байыдың, ошоны билейін деп атам, бұл елден келген сұрау, мен журналистмін дейді. Чөнтөгө салады да, мен саңа 3 жолы мүмкіншілік бердім дейді. Егер түз эфирде саға миллион десең, 10 миллион десең, мен жазып бермекпін дейді, чекке дейді. Бірақ саға берілген мүмкіншіліктен құр қалдың дейді. Ал мен дейді, байығаным, маға берілген мүмкіншіліктен пайдаландым дейді. Ошоға мен байыдым дейді. Урматтуу мусулман бір туған, бұл айтайын деген мәселе. Өткен Рамазанда бизменен бирге болған көп инсандар бұл Рамазанға жетпей қалды. Бүгін қабірдің астында. Саға, маға Аллах Таала беріп жатқан чоң бір мүмкіншілік. Бұл Рамазандан пайдалан. Келгіле. Бүгін ниет қылады. Биылғы ораза менік өзгөчө болады. Қандай өзгөчө болады? Оразаның ең оңойы тамақ аштан, сусындықтан үйленген инсандар өзінің аялыменен болған құмар іштен тыйылу. Оразаның ең оңойы ошол. Таң жүргеннен баштап ниет қылады. Аллах Таала адал қылған бір алым айтады. Сен тақвалықтың ту чоқысына жете албайсың. Жөнөкөй күндөрү Аллах Таала сага адал қылған
сага рухсат берилген нерселерден тыйылышың менен дейт. Таквалыгыңа жетүүң үчүн Аллах Таала адал кылган көк чайыңнан, памыл чайыңнан, түрдүү шербеттерден, тамак аштан, беш бармактан, шашлыктан өзүңдү тыйып атасың. Өзүңдүн никеңдеги аялың менен кумардан тыйып атасың, орозомун деп. Муну менен таквалыкка жете албайсың. Качанга жетесиң? Жөнөкөй күндөрү Аллах Таала Аллах арам кылган нерселерден да тыйылмайынча. Ал эмне? Гыйбат кылуудан, ушак айтуудан, жала жапкандыктан, жаман сайтты көргөндөн, ар түрдүү каналдар демекандан, гыйбат угуудан. Ал жөнөкөй күндөрү да Аллах тыйып салган, орозо эмес. Башка күндөрдө гыйбат кылуу арам, ушак айтуу арам. Жөнөкөй күндөрү арам кылган нерселерден да Рамазанда тыйылмайынча такванын даражасына жете албайсың дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, орозонун эң оңой экен, тамак аштан, суусундуктан тыйылган. Бул жалпы общий көпчүлүктүн орозосу ушундай. Орозомун дейт, машалла, суу ичпейт, адал. Орозомун дейт, шашлык жебейт, адал. Орозомун дейт, беш бармагын жебейт, адал. Казык артасын жебейт, бирок адамдын этин жейт. La yagtab ba'dukum ba'da. Бириңди бирин гыйбат кылбагын. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Силердин бирөөңөр бир мусулмандын этин жегенди каалайсыңарбы? Кандай жийиркениш, элестеткин. Жамаатыбыздан бирөө өлүп калса да, ой, келгиле 7-апрель мечитте паланчы өлдү, этин жейсиз. Гыйбат кылуу ошол эме. Мусулмандын этин жеген менен барабар. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, өзгөчө орозо кармайбыз деп ниет кылалы. Өзгөчө орозо жогоруда айтылган тамак аштан, суусундуктан тыйылабыз. Үйлөнгөн инсандар аялы менен болгон кумардан азан айтылганча тыйылат. Ошол эле кезде анын көзү да орозо кармайт. Көзү менен рентген болуп албайт да, өткөн кыздарга, келиндерге. Телефонду кармап түшкөнлөр сен карай бербесиң. Кулагың орозо кармайт. Музыка менен өткөзбөйсүң орозоңду. Куран ук. Тилиң менен гыйбат кылба, ушак айтпа, акарат кылба, сөгүнбө, башка кылба. Колуң менен бирөөгө за бербе. Бирөөдү урба, бирөөдүн буюмун алба, урлук кылба, башка кылба. Бутуң менен орозо карма. Аллах наразы болгон жаман жолго басма. Бул өзгөчө орозо. Өзгөчөлөрдүн өзгөчөсү эң жогорку даража. Ал бенде сенин колуңдан келиши кыйын. Керек болсо акылыңнан да, жүрөгүңдөн, оюңдан да бир жаман нерсе ойлобо. Муну аткарыш өтө кыйын. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган, жоктугунда биз өзгөчө орозо кармоого аракет кылайлы. Даярбызбы иншалла? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзгөчө орозону мадраса, бизге чоң бир мектеп дегеле, университет эшигин ачып атат. Бул мектеп, университетте орозо, Рамазан мектеби, Куран мектеби, күнөөлөр кечириле турган мектеп, дозоктон кутула турган мектеп, рахмат, Аллахтын рахматы жааган мектеп. Рамадан, арра, рахмату мин Аллах. Аллахтын рахматы жааган. Мим, Рамадан мим, магфирату мин Аллах. Аллах күнөөлөрдүн магфират кечире турган ай. Дат дамару лил жанна. Бейишке дамын болгон, бейишке кепил болгон ай. Алиф аману минан нар. Дозоктон аман сактай турган ай. Нун нуру мин Аллах. Аллахтын нуру кереметтүү Куран түшкөн ай. Урматтуу мусулман бир тууганым. Арабызда ким орозонун ыйыктыгын билбейт? Баарыбыз билебиз, алхамдулилlah. 12 айдын султан экенин баарыбыз билебиз. Шахр Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Куран түшкөн ай. Куран менен болгон мамилебиз кандай? Акыркы жолу колуңа Куранды качан алдың? Колуңдан телефон түшпөйт. Машинанын ачкычы түшпөйт. Банковый карттар түшпөйт. Акыркы жолу колуңа Куранды качан алдың? Тилекке каршы өткөн Рамазанда. Келге урматтуу мусулман, быйыл мен Аллах Тааланын каламы болгон Куранды хатым Куран кылам деп ниет кыл. Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнас. Адамдарды хидаят кылуучу Куран. Ва байинати минал худа вал фуркан. Хидаят жолуну баян кылган, ак менен караны, адал менен арамды, сооп менен күнөөнү ажыраткан баян кылуучу Куран. Фаман шахида минкум шахра фалиясумху. Кимиң Рамазан айына күбө болсоң, күбө болсоң деген жашап жатсаң, фалиясумху орозо кармасын. Ва ман кана минкум маридан, араңарда ким оору болсо, ау аля сафарин, же сапарда болсо, фа иддату мин айямин ухар, башка күндөр карма берсин.
Сапарға шыққан адам, орулуу адам, ал орозо кармабастан көңүл бир урматтуу мусулман бир тууганым. Жамаатта бираз акыл кем бар экен да. Не бар экен? Акыл кем. Биринчи орозо бүткөндөн кийин чыга калып, "О, алхамдулилlah, 29 күн калды" дептир. Канча? 29 күн калды дептир биринчи күн бүткөндөн кийин. Бир алым айтат, "Мен ошол акылсыз акмактын айтканын кулак төшөмөйүнчө аятка түшүнбөппүн." Куранда Аллах Таала айтат, "Айяман мa'дудат." Орозо саналуу күндөр дейт. Не күндөр дейт? Саналуу гана күндөр. Бир канча күн деген эмес. Аздыгынан үчүн саналуу күндөр. Айяман мa'дудат. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kim ошо саналуу күндөрдө 30 күндө сапарга чыгып калса, ооруп калса, башка күн кармап келин. Wa 'alallazina yutiquna fidyatu ta'am miskin. Ал эми орозону кармаса кыйынчылык менен такат кудурети жетпегендер фидiyatu ta'am miskin bir байкушка, кембагалга, жетимге, жесирге, колунда жокко курсагын тойгозо турган фидиясын берсин, орозо да кармабасын. Бүгүн бир адам Мадина кафеге барсаңыз, жок дегенде 300 сомго тоесузбу? Фидияга келгенде эле биз арзан издеп калабыз да. Бир мискиндин курсагын тойгоз дейт. 300 сом, 500 сомго курсагын тоебу? Карыган атаң бар, сахар менен ооруган бар, айыкпаган оору менен чалыккан бар, дайыма укол алыш керек. Анын орозо кармабайт, бир күндүк фидиясын берет. 300 сом, 500 сом кааласаң, андан да артык бере бергин. Урмат, айяман мa'дудат, саналуу күндөр дегени 30 күн орозо. Канча саат болот? 720 саат. Канча саат экен? 43 000 минут. 2,5 миллион секунд. Тык-тык кетип калат. Мана кече эле орозо күтүп аттык эле, Мана кайра келди. Бүгүн иншалла, бүгүн тарабы башталат да иншалла. Белибизди бекем байлап, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бирибиз иннамал а'малу бинният, бардык амалдар ниетке байланыштуу. Неге байланыштуу? Ва ликулли имриин ма нава, ар бир инсандын ниет кылганына жараша Аллах Таала соону берет. Бүгүндөн баштап ниет кылалы, Аллахым мени 30 күн орозого жеткизгин. Орозонун ичинде 1000 айга тең болгон кадыр түнгө жеткизгин. Быйылкы орозо мен өткөн орозолордон өзгөчө болот меники. Ниет кылабызбы иншалла? Же баягы. Орозону кармап 15 саат, 14 саат ооз бек жүрөт. Аллах адал кылган нерседен тыйылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар десе, насыбай менен хоп ооз ачат. Тамекисин жандырып. Каршыма жумадан чыккандар да кээ бирлер бар. Маяка чыгып алып, стайгада тамеки тартып турат. Менен жашырат. Кудайдан коркпойсуң, Кудайдан уял. Менден эмне уяласың? Сен тамекинин кулусуңбу? Сен насыбайдын кулусуңбу? Кимдин жашоодогу максаты, гамы, кайгысы нафсыны кантып кандырам. Ашказандымды кантып ыраазы кылам. Ашказандын кулу болгон адам Кудайдын астагы кадыр баркы салмагы ашказандан чыккан тезектен эч бир айырмасы жок. Келгиле 30 күн орозо бизди чыныгы инсан болуп, Кудайдын кулу болуп, кумарга, нафсыбызга, сусундук тамак ашка кул болбосун, Кудай Таала кул болуп, таква деген сабакты 1 ай үйрөнөлү. 1 айдан кийин чыгып, машалла, 11 ай таква болуп жашоодо Аллах насип этсин. Амин. Аллахумма гфир зунубана ва каффирна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар би рахматика я архамар рахимин. Аллах Таала хамд саналар пайгамбарга дүрү дуалардан кийин Аллах Таала кереметтүү Куранда имандууларга кайрылып мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина амануттакуллах вал танзур нафсум ма каддамат лигад ваттакуллах инналлах хабирун бима та'малун. О Алланын барлыгына билигине иман келтирген бенделер, өзүңөр ишенип иман келтирген Аллах Тааладан таквадар болуп коркула. Жана ар бир нафс, ар бир жан эртеңки күнүңөргө эмне амал кылганыңарга бир назар таштагыла. Аллах Тааладан коркула. Аллах Таала бардык ишиңерден хабардар дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айы келген кезде үммөткө мындай кайрылуу болот экен. Я багиял хайри акбил. О жакшылыктан үмүтү бар, аракет кыл, умтул. Ва я багияш шар аксир. Жаман ниеттүү, күнөкөр,
Құмарына, нафсына құл болған бол. Тоқтат, қысқарт еме. Ақылыңа кел. Есіңнің барында етегіңді жиына. Қаншалаған инсандар Рамазанға жетпей қалды. Рамазанға жету, иық Рамазан айға жету, Аллах Тааланың берген ұлы бір ниматтардан. Бірақ құрметті мұсылман бір туғаным, Рамазанға кіруден мұрда 1000 айдан жақсырақ түні болған. Қадыр түнді Айшенебіз, о Алланың елшісі, Қадыр түнге дал келсем емне деп дуа қылайын дейді. Бүгін бір-бірімізге Рамазан мұбарак деп құттықтау жөнелтіп отырмыз. Жұма мұбарак дегені, дуаларың қабыл бола тұрған айың берекелі болсын. Құран түшкен айың берекелі болсын. Таравыда тұрып хатым Құран қыла тұрған айың береке болсын. Денелерің дозоқтан құтыла тұрған айың береке болсын деген ниет бұл. Ошондай айға жеттік. Айшенебіз ошол Рамазан айының ең ұлы түні Қадыр түнде не деп дуа қылам десе, Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Аллахым сен кечиримдүүсүн, кечиргенди жакшы көрөсүн, мени кечиргин деп дуа кыл дейт. Урматтуу мусулман бир туган, сен бирөөдү кечирдиңби Рамазандан мурда? Өзүңдүн бир туган байкеңнен, тайкеңнен, колу кошунадан, кесиптешиңден өткөн Рамазандан бери орозо кармагансың. Тилекке каршы могу хадиске таянганда бүгүнгө чейин сенин орозоң кабыл боло элек. Эмнеге кабыл болбоду? Жараткан Аллах табарaka ва тааланын сүйүктүү пайгамбар айтат: "Ар дүйшөмбү, ар бейшемби жаннаттын эшиктери ачылат бейиштин." Аллах Таала айтат экен: "Менин барлыгыма, бирлигиме шерик кошпогон барды күнөөнүн бенделердин күнөөсүн кечирем" дейт. Күнөөңөр баарын кечирилет. Илля ражулейн. Анзиру хазайни. Бул экөөнү токтото тургула. Булардын күнөөсү кечирилбейт, хатта ясталиха, бири-бирини кечирмейинче дейт. Кел урматтуу мусулман бир туган. Дагы эле Рамазан айына эртең ниет кылуудан мурда кел сен кечире билгин. Бир туганыңды, айылдашыңды, жердешиңди, кесиптешиң ким болбосун, өмүр жолдошуң айлап жылдап сүйлөшпөй жүрөсүң го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла яхиллу ли муслимин ан яхжура ахаху фаука салас." Бир мусулман экинчи мусулмандан 3 күндөн артык жүзүгүрүп кетүүсү, араздашуусу адал эмес дейт. Алардын жакшысы ким биринчи салам берсе. 3 күн бенделик кылып араздашкын, тарынгын, капа болгон, кайгыргын, бирок 3 күндөн кийин биринчиси барып салам берген. Урматтуу мусулман бир туган, эми мени кечирбесе эмне кылайын? Кечирейин дейм, жүрөгүмдө кечире албайм дейт. Кек сактап жүрөт. Кызгануу, жек көрүү. Бир мисал урматтуу мусулман бир туган. Сен бир туганың экен, же кошуна экен, айылдашың экен, жээниң экен, тайкең экен, кудагың же кайнатаң кечире албай жүрөсүн. Элестеткин. Бүгүн азыр намаздан кийин жаназа бар экен, урматтуу мусулман бир туган. Бир мусулманга жаназа окуйбуз. Сени телефонуңа сен кечире албай жүргөн адам кокус SMS келип калды. Паланчы бүгүн дүйнөдөн каза болду, өлдү деп. Кандай акыбалда болосуң? Сен кечире албай жүргөн адам каза болуп калды. Табытыга келип кыйкырасың, мени кечирип кой деп. Мүрзөсүгө барып кыйкырасың, мени кечир деп. Бул арзыбаган дүйнө, урматтуу мусулман бир туган, келгиле. Рамазан айына жүрөгүбүздү бир тазалап кирели. Мен да сен да баарыбыз өлөбүз. Өлгөндө кээде 4 кошунанын күбөлүгө муктаж болуп калабыз. Кандай күбөлүк өтөт? 4 кошуна кошомот кылбастан. Могу жакшы адам эле. Маркум дайым биринчи сафта эле, биздин жамаатта эле, мечитке кызмат кылат эле, ооз ачар берет эле, тарабыда катышат эле. 4 кошуна бир каза болгон адамга жакшылык менен күбөлүк өтсө, Аллах Таала айтат экен: "Силердин күбөлүңөрдү кабыл кылдым, силер билбеген күнөөсүнү кечирдим" дейт. Эртең урматтуу мусулман бир туган, ар бирибиз бирөөдүн күбөлүгүнө муктаж болуп калабыз. Көп кайталадым, зарыл болгон үчүн кайталап атам, урматтуу мусулман бир туган. Эртең Кудайым буйрса орозо кармаган жаннатка кирет, намаз окуган жаннатка кирет. Бейиштеги эң улуу Аллах Таала берген ниматтардан бирөөсү "Ва назана ма фи судурихим мин гиллин", жаннатка киргендердин жүрөгүдөн кек сактоо, көрө албастык, кызганыч деген сезимди алып салабыз дейт Аллах Таала. Жаннатта көрө албастык жок, кызгануу жок, кек сактоо жок. Тажри мин тахтимул анхар,
астылардан жаннаттын дарыялары агат. Балдан болгон, сүттөн болгон, шараптан болгон, судан болгон дарыялар. Анан وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Шул жолго хидаят кылган, исламды берген, иманды берген, бирөөгө кечирим сезимди салган Аллах Таала чексиз шүгүрлөр болсун. Кудайым хидаят бербесе биз хидаят жолду таппайт элек. Тaqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Rabbimиздин элчилери пайгамбарлар чындыкты аккатты алып келди. Вануду Jannatda qayırlılar. Vanudu en tilkumul cennet urisum bima kuntum ta'malun. Amal kılganlar üçün, biröylörдү keçirgen üçün, biröөгө kek sактабаган üçün, orozon karmagan üçün, namaz okugan üçün, zekat bergen üçün, ajыңарды аткарган üçün, mana jannatты мурас кылып алдыңар киргиле дейт. Элестет урматтуу мусулман, Аллахым баарыбызга насип кылса да jannatта жүрүп көрүп алып. Mana даватчы да кирип алган турбайбы? Кызганып турсаң jannat болобу? Mana болгондо 60га киргенде намаз окуган эле бул да кирип алган туруп. Жаннатта кызганып турсаң жаннат болобу? Жаннатта кызгануу, жек көрүү деген жок. Кээде классташыңды көрөсүң, бул дүйнөдө кызганып жүргөн. О, жакшы машина алып. Жаннаттан бийикте даражасы болсо, жаннаттандай сезим жок. Алхамдулилlah, Кудайыма шүгүр, бул мен орозо кармабаганда кармайт эле. Мен намаз окубаганда намаз окуйт эле. Бул иманга, исламга чагып дават кылат эле. Ошого Аллах Таала жогору даражадан берип сүйнөсүн ага. Жаннатта кызгануу деген сезим болбойт. Кегиле. Рамазан айга иншалла ниет кылалы. Бүгүн тарабыга келип, сарылга туруштан мурда бүгүн телефон аркылуу башкалык чалып, бир тууганым, классташым, досум, кайнагам, кайным, башкам, кимиң болбосун, мени кечирип кой. Аллах жолунда мен сени кечирим сурайм. Кудайым ушундай ыйга жеткизди. Рамазан айында жакшы ибадат кылалы. Акулу каули хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Бул сөзүмдү айтып жаратканга жалбарып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине истигфар айтып тооба кыламын. Тообонун, истигфардын кабыл боло турган кезинде жеринде сиңер тооба кылгыла, истигфар айткыла. Бирок Аллах менен сенин араңда болгон күнөөнү Аллах кечирет. Бенде менен болгон мамилеңди Аллах кечирбейт. Бендеден барып кечирим сура, акын жеген болсоң кайтарып бер, кол көтөргөн болсоң кечирим сура, зулум кылган болсоң зулумдук кылып алып, машинени тартып алдыңбы, жерин алдыңбы, кайтарып бер. Ошондо Аллах Таала күнөөңдү кечирет. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбардан үммөткө болгон 3 сүйүнчү. Birinci, men sama Ramadana imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma taqaddama min zembihi. Kim Ramazan ayının oruzun farzlığa iman keltirip, Allah'ın buyruğu dep. Peygamber Aleyhisselam körüzökön Allah'ın buyruğu 5 fardın birösü dep iman keltirip. Ve ihtisaben, soğunu Allah Taala'dan ümit kılıp oruza karmasa. Atadan korkup, köyden korkup emez. Cebul olsam el oruza karma otat, men de bir rejim kılıp, kilogram taştap alayın, rejim kılayın, diyete karmayın ne istemez. Men sama Ramazan'ı imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembi. Kim Ramazan'ın farzlığa iman keltirip Allah Taala'dan soğunu ümit kılıp oruza karmasa, anın ötken bardı günahları keçirilet deydi. Benden hakkı keçirilmeydi. Biroq orozda kemçilik bolsa ikinci suyunçu. Men qama Ramazan'a imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembi. Kim Ramazan ayında kıyamga tursa, taravıga kelse, Hatım Kur'an'a kaçırsa, Allah Taala'nın soğunu ümit kılıp, anın bardı günahları keçirilet deydi. Taravıda da bir kemçiliğin bop kaldı. Üçüncü suyuncu. Men qama leyletul qadr imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembihi. Kim Kadir tününü, Kadir keçesin, ıyıktığına iman keltirip, sonra Allah Taala'dan ümit kılıp, Kadir tündü tostu anın ötken günahları keçirilet. Biröөгө жолугушуу үчүн эмес. Келип алып тиякта сүйлөшүп, биякта сүйлөшүп. Достор каякта жолугулса жетин чап берели. Бул маселе бүткөндөн тияк барабыз. Ибадат кыл, саналуу күндөр, саналуу сааттар, саналуу секундтар, ayyamen ma'dudat. Саналуу гана күндөр экен. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.